Bishkek'te saat 7. Саламатсыздарбы, урматтуу радио кармандар. Биринчи радиодо таңкы бурулуш. Студияда Чыңгыз Рыскелдиев жана Талайгүл Чабдарова. Кутман таңыңыздар менен, ардактуу радио кармандар. Биринчи радионун толкунунда дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырабыз. Биз программабызды баштадык. Ал эми эң алгачкы программабыздын алгачкы кадамын жаңылыктардын алгачкы топтому менен баштап алалы. Ооба, туура айтасың. Бизге ушул өлкө аймагындагы жана чет өлкөдөгү соңку жаңылыктар менен тааныштыруу үчүн студияга кесиптешибиз Урмат Жээнбеков келди. Урмат, саламатсыңбы? Кутман таңыңыздар менен кесиптештер, кандайсыздар? Жакшы. Анда жаңылыктар. Президент милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов кечээ 6 декабрда Москвага иш сапары менен келди. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, сапардын алкагында Жогорку кеңештин төрагасы Россия Федерациясынын Федералдык жыйынынын Мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Анда соода-экономикалык, гуманитардык кызматташтык багытында сүйлөшүүлөр болору. Андан тышкары парламенттер аралык кызматташтыктын алкагында Кыргызстан менен Россиянын алакасын арттыруу маселелери талкууланары күтүлүүдө. Ошондой эле Талант Мамытовдун Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович жана аткаруучу комитеттин төрагасы КМШнын аткаруучу катчысы Сергей Лебедев менен жолугушуулары мерчемделген. Иш сапардын соңунда Мамытов Россия Федерациясында жашаган мекендештер менен жолугушат. Ал эми премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков бүгүн 7 декабрда Баткен жана Ош областтарына иш сапар менен барат. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү кабарлады. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу иш сапардын алкагында өндүрүш объектилеринин иши менен таанышып, Исфана шаарындагы аэропорттун ачылыш аземине катышат жана Кадамжай шаарындагы оорукананын курулуш ишинин жүрүшүн көрөт. Ошондой эле ал жумушчу сапардын алкагында 8 декабрда Өзбекстандын Фергана шаарында өтө турган Кыргыз өкмөтүнүн чек арага чектеш областтарынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана Өзбекстандын чек ара аймактарынын акимдеринин жыйынына катышат. Иш сапардын соңунда Новиков Иркештам көзөмөл өткөрмө жайынын иши менен дагы таанышат. Өлкөдө коронавирус жуктуруп алган 649 адамдын абалы оор, ал эми 110 бейтаптын абалы өтө оор. Бул тууралуу 6 декабрда республикалык штабтан билдирди. Ушул тапта стационарларда 2,5 миңден ашык бейтап дарыланууда, анын ичинен 27 адам канааттандырарлык абалда, 1765 орто оор абалда, 649 оор абалда болсо, 110 бейтаптын абалы оор. Россияда коронавирустун бир суткада 457 адам каза болду. Бул тууралуу орус басылмалары жазды. Маалыматка ылайык, Россияда өткөн суткада 29 000 адамдан илдет аныкталган. Ал эми 21 300 адамдан коронавирустан айыгып чыкты. Бул өлкөдө жалпы 2,5 миллиондой киши ковид жуктуруп алса, 43 000ден ашык адам каза болду. Өткөн суткада Түркия коронавирус жуктургандардын арасында өлүмдүн рекорддук саны катталды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Маалыматка ылайык, өткөн сутка ичинде Түркияда COVID-19 менен 196 адам каза болгон. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. 17 ноябрдан бери каза болгондордун саны күн сайын 100дөн ашты. Өлүмгө учурагандардын жалпы саны 14 705ке жетти. Түркияда акыркы сутка ичинде ковидтен 31 896 жаңы учуру аныкталган. Муну менен ооругандардын жалпы саны 533 000ден ашты. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын жарлыгы менен өлкөдө 30 ноябрдан тарта күн сайын коменданттык саат киргизилген. Иш күндөрү саат кечки 9дан таңкы 5ке чейин жашоочулардын кыймылы чектелет. Дем алыш күндөрү көчөгө чыгууга тыюу салынган. Ал эми мончолор, сауна, бассейндер жана спорт залдар 1 декабрдан тарта жабылган. Мындан тышкары соода борборлоруна келүүчүлөрдүн саны чектелип, алар санариптик код менен гана ичине киргизилет. Башка жаңылыктардан борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого карата 43 эл аралык байкоочуну аккредитациядан өткөрдү. Бул тууралуу чечим 6 декабрда аталган комиссиянын жыйынында кабыл алынды. Маалыматка ылайык, байкоочулар 7
мамлекеттин жана жеке эл аралык уюмдун, анын ичинде Молдова менен Азербайжандын борбордук шайлоо комиссияларын, ошондой эле КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын өкүлдөрү белгилей кетсек, Боршайком өнөтүнөн мурда шайлоону келерки жылдын 10 январына белгилеген. Ал арада БШК жергиликтүү кеңештердин айрым депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон 6 декабрдагы жыйынында белгилүү болду. Маалыматка ылайык Караван, Кочкор, Чүй, Жайыл, Кадамжай жана Нарын шаардык аймактык шайлоо комиссияларынын жергиликтүү кеңештеринин айрым депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу, мандатты кийинки депутаттыкка талапкерлерге берүү жөнүндө чечимин бекитүү токтомун кабыл алды. 9 декабрда парламентте мелдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчет каралат. Бул тууралуу жогорку кеңештин сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык, жыйындын күн тартибинде 10 маселе коюлган. Бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу, курал жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу, ошондой эле укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө мыйзам долбоорлору талкууланат. Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Фарид Ниязов 10 февралга чейин камакта калтырылды. Бул тууралуу жактоочу Замир Жоошев массалык маалымат каражаттарына билдирди. 5 декабрдагы сотто Канат Жагынбаев менен Фарид Ниязовду камакка алуу мөөнөтүн узартуу боюнча прокурорлордун өтүнүчү каралды. Канат Жагынбаев үй камагына чыгарылды, ал эми Ниязов 10 февралга чейин камакта калтырылды, деди Жоошев. Эске салсак, Фарид Ниязов менен Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Канат Жагынбаев Кой Таш окуясынан тышкары жазык кодексинин массалык башаламандыкты уюштуруу беренеси боюнча дагы айыпталып жатат. Спорт жаңылыктарынан Англия премьер-лигасынын 11-турунда Манчестер Сити командасы өз үйүндө Фулхэм клубун кабыл алды. 2-0 эсеби менен утуп алды. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазды. Оюн 5 декабрда орун алып, 2-0 эсебинде үй ээлеринин пайдасына аяктады. Муну менен Манчестер Сити командасы 18 упай топтоп жана турнирдик жадвалда 4-орунду ээлөөгө мүмкүнчүлүк алды. Клуб ушул сезондо биринчи жолу катар менен 2 беттеште жеңишке жетти. Премьер-лигада жаңы оюн көрсөтүп жаткан Фулхэм 7 упайга ээ болуп 17-орунда турат. Кийинки турда Манчестер Сити Манчестер Юнайтед менен конокто ойнойт. Ал эми Фулхэм бир күндөн кийин өз үйүндө Ливерпулду кабыл алат. Жаңылыктардын соңунда валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын бүгүнкү берген маалыматына ылайык, доллардын сомго карата курсу 84 сом 80 тыйындан сатка чыкты. Евро 103 сом 12 тыйын, рубль 1 сом 14 тыйын, тенге 20 тыйынга бааланууда. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 7 декабрда Чүй Талас областында 5 градус суук болот, Ысык көл областында -1 + 4, Нарын областында -4 + 1, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында бүгүн 5 градус жылуу болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 1-3 градус суук болот. Мендеги соңку жаңылыктар, кесиптештер, кайрадан сөз сиздерде. Чоң рахмат. 7 саат 8 мүнөт биз программабызды алда карай улантабыз. Ардактуу радио каармандар, сиздер угуп жаткан биринчи радионун толкунундагы таңкы бурулуш программасы. Биз сөзүбүздү уланталы, Чыңгыз, мына жогоруда өзүң дагы уктуң, президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов кечээ күнү Москвага иш сапары менен барды. Алдыда жогоруда айтылгандай эле Россиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушат. Андан сырткары Кыргызстан менен Россиянын парламенттер аралык кызматташтыгын талкуулашат. Эки тарап соода экономикалык, гуманитардык, ошондой эле КМШнын аткаруу комитетинин төрагасы Сергей Лебедев жана Евразиянын экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович менен жолугушаары күтүлүүдө. Бул жолугушуулардын жыйынтыгы жакшы болсо экен деген ар бир эле кыргызстанды каалайт болуш керек. Анткени азыр пандемиянын шартында өлкөлөр аралык, мамлекеттер аралык соода экономикалык өз ара карым катыштын мындай бир кескин төмөндөп кетишинин алкагында КМШ мамлекеттери жана Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында Кыргызстандын башка өлкөлөр менен өз ара кызматташы өтө маанилүү болуп турат. Себеби соода экономикалык кызматташтык бул өлкөдөгү экономикалык жана социалдык маселелердин чечилишине дагы чоң таасирин тийгизет эмеспи? Туура айтасыз. Мына ушул сүйлөшүүлөр, ушул жолугушуулар албетте бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын бир олку-солку турган баягы абалында чечүүчү бир кадамдар болсо экен деген тилек ар бир эле кыргыздын жүрөгүндө бар. Анан калса ошол жактагы биздин канчалаган мигранттар бар, расмий эмес маалыматтар боюнча 1 миллионго жакын деп атпайбызбы?
алардын да көйгөйлөрү менен таанышып, жолугушуп, алардын бир курч коюлуп аткан маселелерин угуп, анан ал маселелерди ошол өлкөнүн тиешелүү адамдарына билгизип, бир маалыматтарды берип, өз ара чечүүнүн бир жол жоболорун биргеликте издесе, биздин мекендештер үчүн эле абдан маанилүү болуш керек. Чыңгыз, эсиңде болсо, буга чейин мына октябрдагы окуялардан кийин Россия тарап Кыргызстан менен өз ара кызматташтыкты кандай улантат деп мындай бир күтүп жаткандар дагы жок эмес болчу. Бирок өз ара карым-катыш, кызматташтык жакшы эле башталды окшойт. Анткени өзүң билесиң, буга чейин Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Россияга барып келген. Андан сырткары ошол өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан Артем Новиков да барып келген. Демек, мындай толук кандуу, көз карандысыз, эгемен мамлекет катары Россия тараптын Кыргызстанга жасап жаткан мамилесин биз азыр мындай бир жакшы эле баада экендигин белгилей кетсек болот. Жакшы эле жолдо экендигин көрүүгө болот. Анан дагы мына ушул биздин өзгөчө чет жакка чыгабыз деген мекендештерибиздин дагы бир кызыгуусун жараткан маселе бар болуш керек. Бул баягы тышкы жана ички каттамдар боюнча. Туура. Жарандык авиация агенттиги өзүнүн сайтына тизме жарыялаган экен. Маселен, Бишкек-Стамбул, Бишкек жумасына 2 жолу каттайт экен. Муну Авиатрафик авиакомпаниясы камсыздайт жана Стамбул-Бишкек-Стамбул боюнча жумасына 7 жолу каттам бар. Бул каттамды Turkish Airlines компаниясы тейлей турган болсо, дагы бир каттам Стамбул-Бишкек-Стамбул боюнча жумасына 7 жолу Pegasus Airlines компаниясы жана Анталия-Бишкек-Анталия жумасына 1 жолу Pegasus Airlines компаниясы тейлейт. Андан тышкары Россияга Москва, Бишкек, Москва каттамы боюнча жумасына 1 жолу Аэрофлот компаниясы тейлесе, Бишкек, Москва, Бишкек боюнча жумасына 1 жолу Авиатрафик авиакомпаниясы тейлейт. Казакстан боюнча Алматы, Бишкек, Алматы жумасына 2 жолу Air Astana авиакомпаниясы тейлесе, Дубай, Бишкек, Дубай боюнча жумасына 3 жолу каттам бар, Fly Dubai авиакомпаниясы тейлейт. Жана ошондой эле Өзбекстан боюнча дагы Ташкент, Бишкек, Ташкент каттамы боюнча жумасына 1 жолу Өзбекстан Хава юллары авиакомпаниясы тейлейт экен. Ал эми Кыргызстандын ичинде туруктуу каттамдар Авиатрафик жана Тез Жет авиакомпаниялары тарабынан аткарылат. Бишкек Ош, Бишкек күн сайын 3-4 каттам жумасына 26 жолу. Жалалабад, Бишкек, Жалалабад жумасына 1 жолу. Ал эми Бишкек, Баткен, Бишкек жумасына 1 жолу каттамды камсыздап турушат экен. Авиация агенттиги суроо талаптын жогорулашына ылайык авиа каттамдардын саны дагы көбөйтүлүшү мүмкүн экендигин айтты. Жакшы экен, Чыңгыз, жакшы маалыматтар. Мына Кыргызстандагы бардык чет мамлекеттин жарандарын өлкөгө киргизүүгө уруксатты дагы берди. Кыргызстанга эл аралык аэропорттордун өткөрмө пункттары аркылуу келген чет өлкөлүктөр менен жарандыгы жокторду өлкө аймагына киргизүү мурдагы жай турмуштагыдай эле калыбына келди да. Тиешелүү чечимди өкмөт кабыл алган. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча, анан деги эле ушул Манас, Ош жана Ысык көл аба майданына келе тургандар ошо келип жатканда коронавирусту алдын алуу үчүн атайын ылайыкталган эрежени аткарышы керек. Мындайча айтканда, алгоритмди ага ылайык ал жарандар 3 сутка мурда таза чыккан жанагы ПЦР анализ деп атпайбызбы? Ошонун жыйынтыгын көргөзөт дагы, бирок аэропортко келгенден кийин кайрадан санитардык карантиндик өткөрмөдөн текшерилишет экен. Демек, жогоруда сен айткан авиа каттамдардын калыбына келип жатышы менен катар эле биздин өлкөгө келүүчүлөрдүн саны дагы көбөйөт экен да. Демек, шартка жараша, талапка жараша авиа каттамдар дагы көбөйүшү мүмкүн. Кайрадан жанданат. Чыңгыз, бир маселе да, биздин Кыргызстанда канча пенсионер бар экендиги тууралуу билесиңби? Ал тууралуу кабарым жок экен. Так маалымат жокпу? Мына 2020-жылдын май айындагы маалымат боюнча жалпы Кыргызстанда 1 миллиондон ашык адам социалдык камсыздоодо турат экен. Анын 676 миңи пенсионер, 402 миң адам жөлөк пул алуучулар деп. Бул ошол 2020-жылдын май айындагы маалымат экен да. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун божомолу боюнча Кыргызстанда калктын улгайуу тенденциясы болжол менен 2030-жылдары билинет дейт. Улуттук статистика комитети белгилегенде, ошол тушта улгайган адамдардын үлүшү 7%га жакындайт. Демек 65 жана андан жогоркулар дейт.
башкача айтканда 10 жылдан кийин калк улгайган болуп саналат. Демек жаштар чоңоет, мындай кадимки орто жашка келишет. Анан улгайгандардын, деги эле улгайгандардын саны көп болгону бул жакшы көрүнүш болсо керек. Акыл насаат көбүрөөк айтылат. Бир чети адамдардын жаш курагы, баягы орто жаш курагы жогорулап жаткандыгын дагы көрсөтөт. Пенсия маселеси тууралуу сөз кылалы анда, Жакшы болот. Пенсия маселеси бүгүнкү күндөгү баягы айрым коомду ойлондурган маселе да. Ооба, сөзсүз. Ал турсун, жаштарды, силерди деле пенсия маселеси кызыктырат болуш керек. Анда азыр биз Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун жооптуу кызматкери Жеңиш Мукамбетов менен маектешели. Жеңиш Шоркалиевич, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мына жакында эле дагы бир маалымат чыкты. Кыргызстанда пенсия жашындагылардын саны көбөйдү депчи. Демек, Кыргызстанда пенсияга чыгуучулар көбөйүп атат, аларды пенсия чегерүү маселелери көбөйүп атат, пенсия төлөө маселеси болуп атат. Демек, сиздердин түйшүк дагы көбөйүп аткан экен да. Рахмат. Ушул учурдан пайдаланып айта кетишибиз керек. Чындыгында эле азыркы күндө күн санап пенсия алуучулардын саны өсүп атат. Сиздер айтып кеттиңиздер, мына жашоо узактыгы жогорулаганына байланыштуу пенсионердердин саны дагы көбөйүп атат. Мындан бир 10 жыл мурун 530 миң тегерегинде пенсионер бар эле, азыркы күндө 690 миңден ашыгыраак болуп калды азыркы күндө. Анан пенсиянын орточо өлчөмү октябрь айындагы жогорулуштан кийин 6061 сомду деп эсептелип келет. Азыркы күндө эч кандай мындай пенсияларды төлөнбөй калды деген учур жок. Жыл сайын биздин бюджетте бекитилген бюджетте каралган суммалар төлөнүп берилип атат. Быйылкы жылы дагы мына азыркы күндө ноябрь айыныкын толугу менен төлөп бүттүк. 10-жылдан кийин буюрса декабрь айынын ушул жылкы пенсиясын төлөп баштайбыз. Каржылоо маселесинде эч кандай эме жок, бирок угуп атсаңыздар керек, баягы көпчүлүктү ушул кызыктырган ушул суроо болуп атат. Бюджетке баягы акча каражаты салык кызматтарынын толугу менен аткарылбай калып атат, планга чыкпай калып атат деп кабарланып атышат. Бирок пенсиялардын төлөнүшү эч үзгүлтүүгө учураган жок. Ошондуктан биз ойлойбуз, мындан ары деле ушундай эреже менен мурункудай эле төлөнө берет деп. Мына пандемиянын, коронавирус менен баягы таасир менен көп убакта ушундай суроо болот. Эки жакка чыга албай калсак, пенсияларды жеткирүү маселеси болбойбу деген. Эч кандай андай коопсуздук жок. Баардыгы убагы менен төлөнүп атат. Пенсияга чыгуу маселелеринде дагы өз убагында документтер берилип атат. Анан айта кетишибиз керек, жанагы санариптештирүүнүн алкагында пенсияларды аралыктан туруп документ бергенге дагы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Жеке камсыздандырылган жарандын өздүк кабинетин ачып алат. Сыр сөз берилет. Азыркы күндө ушул жанагы калктык тейлөө борборлору аркылуу берилип атат. Түндүк системасына биргелешип каттоодон өтүп, ошол жерден сыр сөз алып, анан аралыктан документтердин көчүрмөлөрүн тартып туруп жөнөтөт, арыз берет электрондук түрдө. Ошонун негизинде эле пенсияга чыкканга болот. 200дөн ашык адам ушундай жол менен чыкты. Алар баягы социалдык фонддун аймактык башкармалыктарына келбестен үйүндө же жумушунда отуруп эле ошол жерден документтерин берип, арызын жазып жөнөтүп коюп пенсияга чыгышты да. Анан бул да жакшы бир ыңгайлуулук болуш керек. Анткени жумушунан суранып же болбосо убактысын бөлүп барып кезекке туруп ошол жерден документин тапшыргандан көрө электрондук интернетке байланыш болсо электрондук түрдө эле арыздарды берсе болот. Арыздардын да бир нече түрү бар. Бул пенсияга чыгуу, пенсияны кайра эсептетүү, пенсиялардын төлөнүшүнүн ыкмаларын тандап алуу, мисалы үчүн почта аркылуу же болбосо банктар аркылуу пенсияларды төлөө мөөнөтүн узартуу жана
маекте барлар жыл сайын өтүп турат эмеспи комиссиядан. Андан сырткары багышынан ажырагандыгы боюнча пенсия картын 16 жашка толгондон кийин жыл сайын окуганда тууралуу маалыматты тапшырып турушат да. Ошолордун баардыгы аралыктан жасалып атат. Ушул ыңгайлуулуктар ушул. Анан арыздын түрлөрүн берсе болот дагы баягы эркин түрдө формада кандайдыр бир пикир келишпестик болуп калса же болбосо ошондой арыз берсе болот, доо арызды. Же болбосо жеке камсыздандыруу эсебинен көчүрмөнү алса болот. Бүгүнкү күндө кандай төлөмдөр төлөнүп атабы, айлыгыман канча төлөнүптүр, ошону билейин дедим эле деген суроолор да көп да. Анан банктарга билесиздер, кредит алганда ошол төлөө мүмкүнчүлүгүн көрүү үчүн айлыгы тууралуу, төлөмдөр тууралуу маалымат сурашат. Муну да азыр электрондук түрдө алса болот. Ал жерде ушул немеге өзүнүн жеке кабинетине кайра барып түшкөндө бурчунда коду, QR код, ошону менен окуса, бул расмий түрдөгү документ болуп, банктар ошону кабыл алып атат. Жакшы экен. Ушундай жаңылыктар бар. Анан өзгөртүү киргизилген ушул жеке кабинет киргенде эле пенсияга чыгыкканга укугу келгенден 6 ай мурун мүмкүнчүлүк берилген. Азыркы күндө жарым жыл мурун арызын берип койсо болот. Негизги паспорт, эмгек китепче, анан айлык тууралуу маалыматты тапшырат. Калган документтер эгер болсо, диплом, аскер кызматын өтөгөндүк тууралуу билеттин көчүрмөлөрү, балдардын туулган тууралуу көчүрмөлөрү, билеттүү учурда болсо ошону тапшырып коет дагы. Калган тактай турган документтерди социалдык фонддун аймактык башкармалыктын кызматкерлери өздөрү сурата алат. Мурда биз ушу тактарда турган документтин баардыгын ошол жаранын өзү алып келип берсин деп талап кылчу элек. Азыркы күндө мына санариптештирүүнүн алкагында электрондук форматта көп мамлекеттик органдардын архивдери санариптештирилип атат. Ошого байланыштуу түндүк системасы аркылуу биз тийиштүү маалыматтарды, тактамаларды электрондук түрдө өзүбүз сурап алып атабыз. Ошондуктан жана 6 ай деген дагы ушуга убакыт берилип атат бизге. Кичине тактаганга, суратканга мөөнөтү кичине эртерээк кайрылса, пенсия курага келген убакта эч кармоосуз, жүгүртүксүз жардам берип атасыздар сиздер, социалдык фонд кызматкерлери. Жеңиш мырза, жогоруда сиз айтып кетпедиңизби? Демек, бүгүнкү күндө жанагындай ар кандай тынчсыздануулар болуп атат, бюджетте акча жок калды, анан пенсия төлөнбөй калды, жана башка деп айрым бир инсандар, ошол адамдар пенсия төлөнбөй калышы мүмкүн, эч ким пенсия албай калышы мүмкүн деген бир сөздөрдү айтып аткан. Демек, андай имиш сөздөргө, анан жанагындай чочулоолорго таптакыр негиз жок экен да бүгүнкү күндө. Негиз жок. Анын дагы ушул учурдан пайдаланып айтып кетет элек, азыркы күндө жанагы социалдык тармактарга дагы баягы билип билбей эле бир маалыматтар чыгып атат. Түшүнүксүз маалыматтарды жиберип коюп атышат да. Эми ошондуктан урматтуу пенсионерлерибизге, жарандарыбызга айтат элек, расмий түрдө биздин сайт аркылуу же болбосо ушул расмий маалымат агенттиктеринин сайттары аркылуу маалыматтарды берип атабыз. Ошондуктан сиздер мамлекеттик органдын өзүнөн укмайынча бул эмелерге ишенбесеңиздер, анткени көп учурда бизге телефон чалуулар болуп атат. 1-декабрдан пенсиянын 65%-га жогорулап берет экен деп айтып эле, ошол чынбы деп дагы эле сурап атышат. Биз буга чейин дагы бердик эле. Президенттин аппаратынан дагы төгүнгө чыгарган маалымат берилген, бирок ошентсе дагы болбой эле сурап атышат. Ошондуктан расмий гана маалыматтардын булактарына таянсаңыздар, азыркы күндө өзүнүн билип билбей эле маалыматтарды чыгарып коюп атышат. Ошондуктан биздин эгер кандайдыр бир жаңылык болсо, биз расмий түрдө кабар агенттиги аркылуу пресс-конференциялар, брифингдерде айтып берип атабыз. Ошондуктан расмий каналдар аркылуу бересиңер маалыматты. Булактардан алынган маалыматка ишенсеңиздер деп чакырып кетет элем.
Рахмат сизге Жеңиш мырза. Урматтуу радио каармандар, мына жогоруда өзүңүздөр уктуңуздар. Бүгүнкү күндө пенсия маселеси боюнча эч кандай көйгөй жаралган жок. Бардык жерде, бардык аймактарда ошол пенсия төлөө боюнча, пенсия чегерүү боюнча көйгөйлөр чечилип атат. Эгер сиздерде ушундай маселелер болсо, жергиликтүү ошол социалдык фонддун өкүлчүлүктөрүнө кайрылсаңыздар болот. Бул тууралуу бизге жогоруда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун жооптуу кызматкери Мукамбетов Жеңиш Уркалиевич түшүнүктүү кылып айтып берди окшойт, Чыңгыз. Албетте, мына ушундай баягы азыркы кырдаалга жараша ар кандай маалыматтар чыгып кетип атат. Андыктан баягы өлкө бюджетинде акча калбай калды, пенсионерлер жа башка дагы мамлекет тарабынан акча ала тургандар баягы тынчсызданбай эле койсо болот. Өзгөчө ушул пенсия ала турган биздин ата апаларыбыздын пенсиялары убагында берилип турат. Негизи эле пенсия чектөө, пенсия маселеси бул адамдын, жарандын өзүнүн иштеп тапкан эмгек акысынан да көз каранды деген маселени мына социалдык фонд өкүлдөрү дайыма айтып келишет. Чыңгыз, анткени бүгүнкү күндө ушул адам өзүнүн карылыгы үчүн кам көрүп, эртерээк ошол пенсия каражаты менен камсыз кылуу бул жарандын өзүнүн көз каранды деген маселелер көбүрөөк айтылат. Мына биз эми мына пенсия деп калдык. Чет өлкөлөрдө деле ошол пенсия маселеси бардыгыбызга белгилүү болгондой жарандын өзүнүн көз каранды болот, өзү үчүн кам көрөт. Чет өлкө демекчи, чет өлкөдө да бир топ окуялар курч мүнөздө өнүгүп жатат окшойт, Чыңгыз. Албетте, өтө эле курч мүнөздө өнүгүп жатат. Маселен, чет мамлекеттерден айта турсак, ошол эле Белоруссиядагы качандан берки баягы нааразычылык акциясы дагы деле токтой элек. Ошол нааразычылык акциясына чыккан баягы адамдарды мамлекет тарабынан кармап, канчалык камаган сайын ошончолук кайра алар дагы күчөп чыгып аткандыгын айтсак болот. Ошондой эле армян оппозициясы дагы бүгүнкү күндө Пашинянга каршы дагы баягы өздөрүнүн нааразычылык акциясын уюштуруп, алар дагы кызматтан кетишин талап кылып ар кандай акцияларды уюштуруп атат. Аларга Пашинянга дагы 8 декабрга чейин мөөнөт беришкен. Ушул аралыкта баягы өзүнүн кызматын тапшырбаса, жалпы өлкө боюнча жарандык баш ийбестик акциялары башталарын эскертишкен. Кечээ күнү Беларусь демекчи, Белоруссияда коопсуздук күчтөрү өлкөнүн Минск, Брест, Гродно сыяктуу аркыл шаарларында бийликтен Лукашенконун кетишин талап кылып жаткан нааразычылык жүрүштөрүнө катышкан көптөгөн өкүлдөрдү камоого алышты. Негизи эле ушул жекшемби сайын ушул жерде ар кандай бир нааразычылык акциялары өтүп жатат. Бул баягы президенттик шайлоо маселесинен келип чыккан. Президенттик шайлоону тааныбагандар же болбосо президенттик шайлоону мындай бир мыйзамдуу өттү деп кабыл албагандардын нааразычылыгы бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Анда ошол кездеги Лукашенконун атаандашы Светлана Тихановская менен жалпы Белоруссиядагы оппозициябыз дегендердин бардыгы ушул шайлоонун жыйынтыгын тааныбай, Лукашенкону президент катары кабыл албай жатышат. Ошондуктан баягы улам кайра нааразычылык акциялары болуп кетишин талап кылган учурлар байма-бай жүрүп жатат. Европа өлкөлөрү дагы, айрым өлкөлөр дагы ошол президент катары тааныбай тургандыктарын билдирген. Негизи эле өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал бул башка өлкөлөрдүн таасиринен дагы өөрчүп, курчуп кетиши мүмкүн деген дагы ойлор, пикирлер айтылат. Бирок кандай болгон күндө дагы ар бир мамлекет өз алдынча көз карандысыз мамлекет катары өзүнүн көйгөйлөрүн, маселесин өзү чечиши керек деген принцип бар да негизи. Ооба. Мына ошондуктан бул Белоруссияда дагы баягы тынчыбай аткан маселе дал ушул бийликтин баягы кетишин талап кылуудан улам келип чыгып атат. 9 августтан бери карай бул чыр токтой экен. Уланууда, Ооба. Жана Румыния мамлекетинде дагы бүгүнкү күндө баягы парламенттик шайлоо болуп жатат. Кечээ башталган. Бийликтеги либералдар менен социалист каршылаштар шайлоодо куйругулаш келе жатат деген маалымат бар экен.
Албетте бул дагы Румыниядагы бир өзгөчө чечүүчү учур десек болот. Негизи эле Кыргызстанда деле ошондой өлкөдөгү мамлекеттин бүтүндүгү, өлкөнүн келечеги бул өлкөнүн патриоттору тарабынан, өлкөнүн бийлик органдары тарабынан, эгер чын эле ошондой адилетсиздик орноп бара жатса, калк тарабынан, эл тарабынан жөнгө салына турган маселе, бир дагы башка мамлекет мындай бир ички ишине өлкөнүн кийлигишип, же болбосо кандайдыр бир көрсөтмөлөрдү берип, же болбосо өлкөгө мындай бир өзүнүн таасирин же үстөмдүгүн көрсөтүүгө акысы жок деген нерсе көп айтылып келет да. Мына журналисттер угуп эле жүрбөйбүзбү? Биз кийинки бөлүктө дагы биздин Кыргызстандагы абал, коомдук саясий абал, өлкөдөгү азыр ушундай бир кырдаалдан мындай татыктуу чыгып кетүү жолдору кандай болот? Өлкө өзүнүн бутуна өзү туруп, өзүнүн келечегин өзү куруу үчүн эмне кылышыбыз керек деген маанайда сөзүбүздү улантабыз. Албетте улантабыз. Жаңы жылда кандай бир жаңы үмүттөр пайда болот, жаңы иштер жазалат, жаңы кадамдар жаралат, анын баардыгын тең буюрса жаңырган жылы көрө жатарбыз жана ага чейинки пландалган иштин жүрүшүндө да байкайбыз. Жаңы жыл демекчи талай эже Ала Тоо аянтына жаңы жылдык балаты орнотулду. Бул тууралуу да кайта кетели. Быйыл мамлекеттик бюджетте баягы үнөмдөө максатында аянтка былтыркы эле балатыны орнотушкан. Бийиктиги 20 метрде түзөт. Анан дагы быйыл коронавирустук баягы пандемияга байланыштуу жаңы жылдык концерт болбойт Ала Тоо аянтында. Жана андан тышкары жогорку кеңештин имаратынын жанына бийиктиги 15 метр балаты орнотулса, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын жанына бийиктиги 11 метрге жеткен балаты орнотулган. Жакшы экен. Анда азыр жаңылыктар менен орус тилинде таанышалы. Студияга биздин кесиптешибиз Канат Султакеев келди. Канат, саламатсыңбы? Доброе утро, уважаемые, дорогие мои коллеги. Вас приветствует программа «Утренний разворот» на кыргызском языке. Как всегда в это время в 7 часов 30 минут новости на русском языке. Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Торагаджу Каркокенеша 6 ноября с рабочим визитом прибыл в Москву, сообщает пресс-служба парламента Кыргызстана. Торагаджу Каркокенеша проведет двустороннюю встречу с председателем Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации с Вячеславом Володиным. Стороны обсудят вопросы двустороннего и торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также развитие взаимодействия Кыргызстана и России в рамках межпарламентского сотрудничества. Также запланированы встречи Таланта Мамытова с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем и председателем исполнительного комитета, исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым. В завершении визита Торагаджу Каркокенеша встретится с соотечественниками, проживающими в Российской Федерации. С 7 по 9 декабря исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков с рабочей поездкой посетит Баткенскую и Ошскую области. В рамках поездки Артем Новиков ознакомится с деятельностью промышленных объектов, примет участие в церемонии открытия аэропорта в городе Исфана, ознакомится с ходом строительства больницы в городе Ханамжай. Также в рамках рабочей поездки исполняющий обязанности премьер-министра примет участие в заседании Совета полномочных представителей правительства Кыргызской республики в приграничных областях и хокимов приграничных областей Республики Узбекистан, который состоится 8 декабря текущего года в городе Фергана, Республики Узбекистан. В завершении поездки Артем Новиков ознакомится с деятельностью контрольно-пропускного пункта Иркештам. На досрочные выборы президента Центр избирком аккредитовало 43 международных наблюдателя. Уточняется, что наблюдатели представляют 7 стран и 7 международных организаций, включая Центр избиркомы Молдовы и Азербайджана, а также Межпарламентская ассамблея СНГ. Глава Центра избиркома Нурджан Шалдабекова отметила, что будут проводить мониторинг и представители миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, но на аккредитацию они пока не подали заявку. До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение 2 календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом. Напомним, досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Возобновляется пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызстан через пункты пропуска международных аэропортов Манас, Ош и Сыкуль. Как сообщила пресс-служба МИД, решение было принято правительством еще 4 декабря. Пропуск должен осуществляться соблюдением требований алгоритмов действий по недопущению завоза и распространения COVID-19. Кыргызстанка Мария Карабицкая выполнила норматив для завоевания лицензии на Олимпийские игры в Токио. Накануне 6 декабря в Ташкенте прошел второй ташкентский международный марафон. Карабицкая финишировала первой на классической дистанции 42 километра 195 метров и выиграла золотую медаль. Ее результат 2 часа 26 минут и 42 секунды позволил ей выполнить олимпийский норматив, и Карабицкая стала 6-й спортсменкой, которая завоевала путевку на Олимпиаду в Токио. Ранее лицензии завоевали Айсулу Тыныбекова и Атабек Азизбеков «Спортивная борьба», а также Дарья Маслова и Юлия Андреева, легкая атлетика, марафонский бег, и Денис Петрашов, плавание на 2 дистанциях. 12 тысяч бишкекчан могут остаться без электричества из-за долгов. По данным Северэлектро, 6,5 тысяч из них являются жителями многоэтажного сектора. Дистанционное отключение начнется уже с сегодняшнего дня, 7 декабря. До этого времени потребителям следует проверить состояние своего лицевого счета, узнать сумму долга и погасить все платежи. На 7 часов утра по бишкекскому времени сегодня, 7 декабря, в мире случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано 67 миллионов 377 тысяч 122. Летальных исходов 1 миллион 541 тысяча 370. Выздоровели 46 миллионов 571 тысяча 781 человек. Это все новости на данный час. Далее о погоде. Сегодня в Чуйско-Таласской области днем временами снег, в Чуйско-Таласской, Ошской, Джалабадской и Баткентской области туман, на дорогах гололедица, снежный накат. Температура воздуха Чуйской и Таласской области 0-5, в Исыкульской области -1 +4, в Нарыне -4 +1, в Аше, в Джалабаде, в Баткене 0 +5. В Бишкеке сегодня без осадков, температура воздуха днем -1-3. Таковы новости на данный час. Наверное, уважаемые наши радиослушатели, вы, коллеги, наверное, обратили внимание, что с сегодняшнего дня Северэлектро будет отключать электричество должникам. Так что пока еще время у нас есть до 9 часов утра. Надо быстро проверить свой лицевой счет, что я сейчас и сделаю. До свидания. Я побежал платить за свет, чтобы не отключили, не дай бог. А вам, уважаемые коллеги, всего хорошего. Хорошего вам прямого эфира и увидимся скоро. Игилик, рахмат. Рахмат. 7 саат 36 мүнөт. Ардактуу радио каармандар, сиздер таңкы бурулуш программасынын алкагында жаңылыктардын орусча чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Кесиптешибиз Канат Султакеев тааныштырды. Биз болсо программабызды алда карай улантабыз. Мына ушул кийинки бөлүгүбүздүн башында дагы бир жакшы кабар менен бөлүшкүм келип атат. Жакында эле бүткүл дүйнөлүк күрөш уюму жарыялаган сынакта биздин балбан кыз Айсулу Тыныбекова бүткүл дүйнөлүк кыздар күрөшүнүн тарыхындагы эң мыкты балбан деп табылды. Буга атайын ошол бириккен күрөш уюму Instagram баракчасына ошол балбан кыздардын сүрөтү менен сынак жарыялаган, онлайн добуш берүү болчу. Мына ушул добуш берүүнүн алкагында эң алдыга индиялык балбан Винеш Пхогат менен Айсулу Тыныбекова чыккан эле. Алардын индиялык спортчуга 121.907 адам добуш берсе, Айсулу Тыныбековага дүйнө жүзү боюнча 170.989 адам добуш берип, бул жыйынтык боюнча Айсулу Тыныбекова жеңишке жетишкен жана кыздар күрөшүнүн тарыхындагы дүйнөдөгү эң мыкты балбан кыз деген номинацияны жеңип алды. Абдан жакшы экен. Дагы бир экономикага байланышкан бир жаңылык, Чыңгыз. Мурда ушу эсиңерде болсо керек, Кыргыз өкмөтү, негизи эле Кыргызстан ушу ат башыдагы Кытай менен чектешкен аймакка бир логистикалык борбор куруу жөнүндө сөз болуп, анан бир топ талкуу жаралып, анан бул боюнча дагы көп мындай бир тоскоолдуктар болгондо ишке ашпай калган да. Анан кайрадан ошол маселе козголуп атат. Бирок рыноктун талабы, азыркы учур, Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарын бардыгын эске ала турган болсок, деги эле мамлекеттер аралык өз ара соода, алака мамилелерин, экономикалык кызматташтыкты эске ала турган болсок, логистикалык борборлордун
мааниси абдан чоң да. Анан чын эле ушундай ири держава, экономикалык потенциалы күчтүү Кытай менен чектешкен аймакта логистикалык борбор куруу бул Кыргызстандын экономикасына бир топ бир жакшы таасирин тийгизет деген пикирлерди эксперттер көбүрөөк айтат. Бирок сөзсүз Кыргызстандын кызыкчылыгы жергиликтүү элдин ошол аймактын кызыкчылыгы эске алынышы керек деген. Бул жердеги маселе ошондогу чыккан чыр. Баягы логистикалык борбордун уюштурулушу же курулушу менен эмес, ал жакка келе турган кызматкерлер жөнүндө дагы кеп болгон. Эң башкы маселе ошол болгон. Кимдер иштейт деген. Ооба, кимдер иштейт. Себеби ошол кезде баягы калпы, чымбы айтор маалыматтын арасында 500 Кытай келип ошол жерде баягы кызматка орношот экен, өздөрү иштейт экен деген сунуштан баягы маалыматтан улам биздин нарындык туугандар көтөрүлүшкө чыгып, эгер алар келе турган болсо, каршылык көрсөтүшкөн. Ооба, бизди Кытай басып кетет экен деген дагы пикир менен каршылык көрсөтүлгөн эле. Демек, баягы экономикалык жагын ала турган болсок, биздин кызыкчылыктардын корголушун ала турган болсок, бул өтө маанилүү экен. Чыңгыз, эми негизги темага өтөлү. Мына өткөн апта соңунда Кыргызстандын коомдук саясий турмушунда бир топ мындай бир талкуу жараткан маселе болду. Бул АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу билдирүү жасап, ошол жана эргүү деген сыйлыкты берип жатканда, ошол Кыргызстандын бир саясий турмушуна дейбизби, абалына дейбизби, өзүнүн көз караштарын айтты да. Аны эксперттер, коомдук ишмерлер, саясий ишмерлер, Кыргызстандын патриоттору ар кандай баалап жатышат, ар кандай көз караш пикирлерин айтып жатышат. Алардын басымдуу көпчүлүгү бул Кыргызстандын ички ишине кийлигишип, кандайдыр бир ушу талкуу жараткан пикирлерди айткандыгын сынга алгандар дагы болду. Биз бул боюнча ошол айрыкча Америка Кошмо Штаты, Американын элчилиги Кыргызстанда адам укугу, анын корголушу деген маселеге көбүрөөк басым жасап келип эле, бирок көбүрөөк ушул Кыргызстандын ички ишине кийлигишип кетет деген пикирди көп айтышчу эмес беле. Анан биз ошол азыр ушул багытта мындай бир укук коргоочунун пикирин угуп көрбөйлүбү, Жакшы болот. Азыр биз менен байланышта белгилүү укук коргоочу Турсунбек Акун бар. Турсунбек мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Эртең мененки таңыңыздар менен. Рахмат, сиздин дагы. Кечээ жакында эле ошол Америка Кошмо Штатынын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу өзүнүн пикирин билдирбедиби биздин Кыргызстандагы абал боюнча? Анан айрымдар аны бир таңуулоо катары же ички ишке кийлигишүү катары кабыл алышты. Сиз кандай кабыл алдыңыз? Биринчиден, Американын элчиси өзүнүн статусу боюнча ошо башка өлкөлөрдүн ички ишине одоно кийлигишүү же башка бул элчилердин укугуна кирбейт. Тилекке каршы ал киши биздин ички саясий турмушубузга, ички ишибизге кийлигишүү сыяктуу сөздөрдү айтып атат. Мисалы, посол элчи мынтип айтып атат. Ошо Кыргызстандагы 2020 жылга болгон эң барандуу окуя бул оору, дүйнөнү каптаган оору эмес, жакында болгон революция эмес, 5-6 октябрда болгон аябай толкундуу бийлик алмашкан революция эмес. Ал эмес дейт. Ушул эң чоң окуя дейт. Бул азаттык тарабынан иликтелген жана башка сайттарда иликтелген бул Матраимдин иши. Ошол коррупцияга каршы күрөш Америка тарабынан жүргүзүлүп аткан, ошо радио аркылуу жүргүзүлүп аткан бир изилдөө, мына ушул эң маанилүү иш ушул болуп эсептелет деп бизге акыл айтып атат да. Эми бул Кудайда караса болбойбу. Бул деген дүйнөнүн баардык бурчтарынан, Кыргызстандын ар бир жаранынан сурасаңыз, Кыргызстандагы 2020 жыл болгон эң маанилүү окуя кайсы элим бар айтат, бул 5-6 октябрда шайлоодон кийинки болгон коогалаң, көтөрүлүш, революция дейбизби, ушундай мындай элдин көтөрүлүшү мына ушул окуя деп айтат да. Анан бул болсо биздин саясий турмушубузда болгон окуяны дагы жокко чыгарып, аны өзүнүн азаттыгына, өзүнүн Американын Конгресс тарабынан каржыланып иштеп аткан азаттыкка бургузу келип атат да. Эмне себептен ошондой болуп атат, агай? Iya. Эмне себептен ошол ойду айтып атат? Анткени биринчиден өзүңөр көрүп атасыңар. Ушул 5-6 октябрда болгон окуядан кийин Америка каалаган лидер Кыргызстандын башына келбей калды. Эгер Кыргызстандын башына ушу Өмүрбек Текебаев же Клара Сооронкулованын батышчыл саясатчылар же Равшан Жээнбеков окшогондор келип калганда, булар азыркы бийликти только мактамак да.
Анан азыркы бийиктин башына ушу улут үчүн күйгөн, кыргыздын каада салтын, үрп адатын, курултайды жактаган, улут үчүн чыныгы күйүп, мына мамлекет бир дагы чет мамлекеттерге эмес, кыргыз улут үчүн иштеген бир инсандар келип калгандыгы үчүн булар ушуну көрө албай, ушу 1-күндөн баштап, ушу 5-октябрдан баштап ушу азыркы бийликти сындап келатат да. Ушу Америка радио, Азаттык радиосу, Американын элчиси бул эмне деген сөз? Италия мына ал айтпаса деле районда кармап атат, акчасын төлөтө баштады. Кийин эгер төлөбөсө 2,5 миллиард сот камап салат, мына жакында эскертүү берип атат. Башкасы болсо Камчы Көлбаевди камады мисалы. Алар айтпаса деле камап атат. Эми ошону туура камады, эми дагы камаса болот эле. Анан дагы аягына чейин эрки болсун деп бизге эми Американын элине дагы барып алып, Дональд Трамп момдагы тигини туура кылып атасың, муну мындай кылышың керек эле. Джо Байден мындай кылышың керек, мына жаңы келдим деп атсаң эмне деп ойлойт? Дүйнөлүк коомчулук бизди шылыңдырат, биздин мамлекет сүнчүп атса. Анан булар эмне үмүт чалчактап атат? Туура эмес. Андан тышкары мына кече митинг болду жанагы Конституция кеңешине каршы. Анда 10 январда белгиленген референдум президенттикке каалайсыңбы же парламентке каалайсың деген референдум өзү туура эмес. Референдум өткөрбөш керек деп деген адамдардын сөзүн берип, ошол берин улам берип, ээрчип берип, мына ушул оппозициянын куралына айлана баштады. Оппозициянын сөзүн сүйлөп атат толугу менен. Ошо пикетчилердин азыркы реформага каршылардын сөзүн гана сүйлөп атат. Мына эмес ошондой кылып атат, Азаттык радиосу ошондой кылып атат. Эми Америкадан каржыланган. Анан Дональд Лу да ошондой кылып атат. Эми бул макул, Азаттыкты түшүнөлү, макул. Ал эми Дональд Лу деген бул деген Американын ыйгарым укуктуу өкүлү да. Бул Кыргызстан деген эгемендүү мамлекет да. Биз өзүбүз желегибиз Американын желеги кандай ийилсе, биздин желегибиз да оон белинип турат. Бул менен ошон үчүн мен атайын азыркы бийликке кайрылып атам, ошол бийликке биздин тышкы иштер министрлиги Дональд Луну чакыртып, бүгүн эртең мындай бир эскертүү бериш керек бул боюнча. Атайын эскертүү бериш керек. Турсунбек мырза, негизи бирок Кыргызстан ошол эле эл аралык деңгээлдеги конвенцияларды кабыл алган, ошол кирген бул боюнча келишимге кол койгон маселелердин баардыгын сактап жатат да, ошол эле адам укугун коргоо, ошол эле жанагындай эл аралык деңгээлдеги ратификацияланган биздеги эреже талаптардын баардыгын сактап жатат да. Бул эгемендүү мамлекет ушундай эле аракеттерди көрөт да негизи. Жок, азыр мына ошо Азаттыктын эместе кошулуп алып сындагандар адам укугу боюнча глава такыр менен өзгөрүп калыптыр, Конституция туура эмес жазылып калыптыр деп аны эртең менен берип атат, кечээ пикетти берип атат. Мына мен адам укугу боюнча экинчи секцияга катышып атпаймынбы? Ошо 15 күндөн бери тынбай катышып атам. Адам укугу боюнча главаны толугу менен эл аралык стандарт алып келдик. Эми баягы бир статья экинчисине кошулуп, кээ бир статьялар алынып кичине мындай болуп калган экен. Ошонун баардыгын белгилүү укук короочулар отуруп, ал жерде юристтер отуруп, окумуштуулар отуруп, толугу менен баягы адам укуктары боюнча декларациянын 48-жылы кабыл алган, 10-декабрда кабыл алган адам укуктарынын жалпы декларациясынын талаптарын алып келдик. Мына Шыкмаматтар да келип 36 статья алып келген экен, бир статьясын аран кабыл алдык, и то 2 пунктун. Башкасын айтты. Ошол жана юрист Мурат Укушев деген. Бүт баардыгы эл аралык стандартка туура келет деп таң калып кетишти. Эмне керек буларга? Адам укугу боюнча жакшы, демократия боюнча жакшы. Светский дегенди алган жок, сойдон турат. Эми булар эмнени сындап атат? Мен түшүнбөйм кайсысын сындап атат. Сөз эркиндиги калды. Эмес калды. Азыр эми башкалар чыгып тур дагы ошолордун эмесин угуп. Мына ушул Адилет деген клиника чыгып иштелип аткан законопроект мыйзам Конституция боюнча. Аябай чал экен, чарп экен, мындай чыгарууга болбойт деп. Эми ошону Азаттык улам берип атат. Кыскасы азыркы бийликке, Конституциялык кеңешине, курултайга, азыркы реформага каршы эмне пикир болсо Азаттык бүт баарын берип атат да. Бул эмне деген? Анан ансыз Дональд Лу чыгып алып, эми уятко бул деген ал киши деген дүйнөдөгү эң бир күчтүү мамлекеттин Кыргызстандагы өкүлү, посолу. Ал киши ар бир сөзүн байкап сүйлөш керек. Бул деген бул Кыргыз мамлекетинин бийлиги өзү билет, кандай жүргүзөт, эмне кылат. Туура эмес болсо эл аралык мамлекет менен алдында жооп берет. ООНдун алдында жооп берет. Бириккен Улуттар, Евросоюз бар, ошолордун адам укугу берет, бузулса ошолордун алдында отчет берет. Аны Дональд Лу бизге көргөзбөйт да. Ал болсо ачык эле бизге ишке киргизип атпайбы? Бул туура эмес да. Бул посолдун булганы эң туура. Бул канча күндөн бери ушинтип булам айтып келет. Баягы айтты, Конституциянын эркиромго кирбей калган жакшы болду. Ошо кийинки жылдырылган жакшы болду дейт. Эми аны жакшы болду. Мы не нуждаемся чыгат. Мен аны биз алга кереги жок анын айтканы бизге. Өзүбүз билебиз, жакшыбы, жаманбы. Биз Америкадан айтып атабыз, мунусу туура кылды же шайлоону туура эмес өткөрдү, туура кылды. Дональд Трамп азыр туура текшерип атат, Мичиган штаттан жеңип алды. Азамат экен деген жокпуз да биз, туура. Ооба.
Агай, анан ушул Дональд Лунун дагы сөзүндө уюшкан кылмыштуулук Кыргызстанда совет мезгилинен эле бери болуп келген жана өнүккөн, бирок буга чейин көмүскөдө жашап келген деп айтып атпайбы? Анан УКМК жана парламенттик комиссия буга чейин иликтеп, бирок эч нерсе тапкан эмес деп мындай так кесе эле сөзүн айтып атат да. Бул сөздүн чындыкка канчалык жакындай? Чын эле буга чейин изилдөө болгонбу? Бар, уюшкан кылмыштуулук бар, Кыргызстанда таможняда кылмыштуулук бар, аны элдин баары билип атат. Мына буга чейин ошол маселеге чек коюлбай, жакшы күрөш болбой келди. Анын баары белгилүү. Анан мына азыркы бийлик келгенден кийин ошонун баарына уже катуу күрөш жарыяланды. Уже четинен ошонун баары бет ачылды. Мына кече таможняга премьер-министрдин убактылык милдетин аткаруучу барып келди, кечемеге чейин тиги нарынга чатбашка чейин барып атат. Азыр бүт таможнянын баары ачык болду. Бүт баардыгы эненин баардыгы экспертизацияга туура келип атат жана санаттештирүүгө. Азыр бүт баарын койду. Бирок деген ал туура болуп атабы, күрөшүп атпайбы? Ал посолдун кандай иши бар бизге? Анын иши жок, ал бизге вообще биздин ички ишибиз ал деген. Ички ишине кийип, башка мамлекеттин, суверендүү мамлекеттин ички ишине кийип иштесин деп. Жактан Америкадан конгресстен өтүп атканда айтасың, башка анан жиберет. Урматтуу посол, сен Кыргызстанга баратасың, анын ички ишине кийип иште деп жиберет. Ошон үчүн эгерде муну мит чакырып эскертүү бергенден кийин да бирдеме десе, анда биз жазабыз, анда коомчулук чыгабыз бул боюнча. Дегеле ачык айтабыз, бул посолдун бияка келип алып ички кийип, саясатчыларды чалыштырып аткан боюнча. Дегеле ушул баягы аракети үчүн же болбосо ушул сөздөр үчүн негизи кандай баягы чара колдонуш керек? Биздин мыйзамда барбы? Жок, бизде бар, бизде эме деген бар да. Атайын министр чакырып, чакырып ага эскертүү берет дегенде. Андан кийин анан уже Америка мамлекетинин конгрессине кайрылат. Сиздердин посол ички ишибизге кийип атат. Азыркы эмесине аттына функциясына жооп бербей атат деп кайрылат. Биз коомчулук чыксак болот. Ошон үчүн биздин мамлекет, анан мамлекет өзү да катышат эмеге, президенттик шара, конгресске. Ушундай чаралар толтура алып. Эгер мынтип берсе, биз жакшылык болбойт. Бул Дональд Лу ким өзүнүн эмесин билсин. Ал жакшы да кошумат кылгандагы сыяктуу сөздөр айтат. Азыркы бийликке, мурдагы бийлик минтеле, азыркы бийлик кимтеле деп. Эми аны баа бергенин кереги жок, эч ким ага муктаж эмес. Муктаж эмес. Бул деген баа бергенде жакшы, бир чети жакшы. Бирок да ага муктаж эмес. Бул уже кийдигишүү деп атат. Биз Американын жана ички ишине болуп аткан окуяларына биз кийдигишкен жокпуз да. Биз аны бир баа берген жокпуз да. Ал баа берген акыбыз жок. Россия мына конституционный реформа кылды. Президент болсо уже көп жылга чейин узартып алды, мисалы. Биз ал жөнүндө айткан жокпуз да. Путин тигиндей кылды, мындай кылды. Потому что айткан акыбыз жок. Турция жөнүндө айткан жокпуз, мисалы. Президент шайлоо өттү, башка кылды. Реформалык президенттик системаны киргизип алып Турция. Биз ал жөнүндө айткан жокпуз. Туура киргизсе, туура эмес киргизсе. А мунун кандай акысы бар биз өлкөбүз ишибизге айтканга? Тигин тусалды, анан мын тусалды, күрөшүп атат, күрөшкөн жок деп. Аны эл айтсын. Мына сиздер айтыңыздар, биз айталы. Кара 6 миллиондон ашык элибиз бар. Эл деген бар. Жогорку кеңеш бар бизде. Правительство бар. Укук коргоо органдары бар. Пресса бар. Кыргызстанда пресса. Только азаттыктан башкасы да. Азаттыкка, уже азаттык буга бүткө болуп алды да. Анан эми азаттыкка келсе, эми Дональд Лу деген чыкты да. Ага анын артынан. Ачык эле чыгып атат. Анан эң жаман жери булар ачык, нахальный образдан чыгып атат, ачык. Азаттык жөнүндө сөз болуп атпайбы? Анан өкмөттүк эмес уюмдар азыр эркин иштеп жатат да. Аларга мүмкүнчүлүк ошончо берилген, баягы Борбор Азияда салыштырмалуу эркиндик бар да. Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын иштешине мындай бардык эле мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн да биздин Кыргызстанда. Талай көп айланайын иним. Мен баягы канча 30 жылдан ашуун жүрөм ошо адам укугун коргоочу деп. Кыргызстан өкмөттүк эмес уюмдардын өлкөсү, родинасы деп аталат. Бул деген өкмөттүк азыр 7,5 миңден ашуун өкмөттүк эмес уюмдар бар. Ошонун бир 1000ден ашууну активдүү иштеп атат. Тынбай иштеп атат. Мына бүт адам укугу боюнча айтып атат. Мына кече пикетке чыгып атат, митингге чыгып атат, кыйкырып атат, өкүрүп атат, ачкачылык жарыяндап атат. Кээ бирөө ачка жарыяндап арак ичип атат кайра. Анысы билинип калып кайра кече пикетке чыгып атат. Эми ушунун баарына бүт киришкен жок да мына. Азыркы бийлик мына демократияны коптойду. Эч кимди камаган жок, сабаган жок. Пожалуйста, чыксын, айтсын. Бирок айтканда элдин 6 миллион эл азыр эң биринчи Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу башкаруу системасы боюнча референдум кылды атабыз. Атапта президенттик башкаруу менен барабы же парламенттик башкаруу менен барабы? Бул элдин укугу да, бул шайлоого болгон элдин укугу. А элдин 6 миллион элдин укугун кандай токтотуп койгон акысы бар? Азаттык айтып атат. Бул туура эмес, референдум өткөргөн туура эмес деген адамдардын пикирин улам чагылдырып атат.
Ал адамдар болсо атайын артында Отунбаев менен Текебаев аталардын артында. Булардын баары пикеттердин баары азыр USAID-тен каржыланат. Американ USAID-тен ошондон каржыланат. Реакция 1, реакция 2, анан жанагы жүрөт. Анын башында бирөө жүрөт дайыма ошо. Bir жаш кийит жүрөт дайыма. Ошолордон каржыланат ошо. Bunun bardыгы белгилүү да. Анан эми азыр каржыланат деп мен дайыма айтып койгондугу үчүн аябай кымбат плакаттар көтөрүп чыгат. Азыр кымбат эмес плакаттар көтөрүп калды, ошо айтпасын депчи. Митамдар булар дагычы. Эптеп бая колума жазып артып эптеп бая байкуш болуп көрүнөт да. Анан соң булар акча төлөйт атайын. Эмне жакшы эми. Турсунбек мырза, мына биз кандай болгон күндө да өлкө мындай көз каранды эмес мамлекет катары баягы коомдук саясий абалдын туруктуу болушу, экономиканын мындай бир туруктуу өнүгүшү деген маселелер биз үчүн өтө маанилүү да. Анан бүгүнкү күндө сиз учурда кандай артыкчылыктарды көрүп атасыз? Азыркы учурда бул боюнча мындай бир мына конституциянын долбоору талкууланып, конституциялык кеңешме иштеп атат. Ушул багытта бир туруктуу абалга түшүү аракеттеринин артыкчылыктары кайсылар? Мына азыр эң азыр укуктук талаптан чыкпаганга азыр биз аракеттерди көрүп атат да. Азыркы бийликтеги, парламенттеги мына сындап чыгышты эле 10 январда жана целый конституциянын коюлушу туура эмес болгон да. Мен да каршы чыкмакмын эгер коюлса. Туура эмес болгон. Анан элдер чыкты, башка кылды, сындады. Анан мына азыр 10 январга целый конституцияны койбой, бир гана вопрос коюп атат. Бир жеке вопрос койгон да. Болду. Мына укуктук салаттан азыр чыккан экен. Анан мына азыр жанагы уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башталды. Жанагы аябай мыйзамдагы уур деген адамдарды алып келип камады. Кийинчерүү жазасын өтүп атат ал жерде. Анан мына Матраевдер боюнча кийинчерүү аракеттер жүрүп атат. Үй түрмөгө камап койду. Акчасын болсо котортуп атат. Азыр эми бүт аракеттердин баарын көрүп атат. Азыр эми шайлоого туш келип калдык. Президент шайлоону өткөрүп алышыбыз керек. Биз азыр мыйзамдуу, мындайча айтканда, легитимдүү президент деген болуш керек. Ошону шайлап алышыбыз керек. Азыр убактылуу гана президент болуп атат, милдетин аткарган болот. Анан убактылуу премьер болуп атат. Азыр парламентте дагы азыр ушу мөөнөтү кетүүбү деп атат. Ал 70-статьяда айтып атат алар. 70-статьяда 5 жыл гана болот дейт. А 71-статьяда жазылып турат конституционный закон. Ал жерде эмне жазылып турат? Эгерде парламент, атан жаңы парламент шайланып келип, биринчи заседание өткөнгө чейин мөөнөтү бар деп жазылып турат. Ал кечээ парламент уже бүгүн кыйкырып атат, парламент мыйзамсыз деп кыйкырып атат. Азаттык баштап кыйкырып атат. Эми уят да, элдин баарындай көздөрүн буламай аласың да. Мыйзамдуу парламент азыр. Потому что ошондой жазып койгон экен бир депутат акылдуулук кылып. Жаңы парламент келгенче деп. Анткени ушундай ситуация, ушундай кырдаал болуп каларын алдын ала билген экен да ошол депутаттар. Илгери жазып атканда. Бул жерде эмеден 93-жылдан бери келе атат ушул нормачы. Ушундай парламентти кайра келгенче деп. Ал 2 жылдан кийин келебиз, мөөнөтү 1 жыл өтүп кетеби, 2 жыл өтүп кетеби, ал айтылган эмес. Мына законго башыйышыбыз керек да. Рита Карасатова деген неме ошентип кыйкырып атат. Сооронкулова деген неме булар кыйкырып атат. Бектур Асанов деген немеси мунусу кыйкырып атат. Булар деген да уялбайбы? Акай Атамбаевдин ишине эмне болду? Ушундай пикет өткөрдү. Пикет өткөрүп дегенде Бектурду алып барып өкүрүп барып аны салган. Сооронкулова унча калчу эмес. Мына Сооронкулова бүт USAID менен жүрүшөт булар. Жана атайын алдын ала сурамжыларды USAID чыгарган ушу Сооронкулова жүрөт ушул жерде. Ошо партиялардын баардыгы ошол жакта жүрүшөт. Америкадан келгендер экичи Американын граждандары келип атып, ошолор иштеп жүрүшөт. Ички иштикке кийлишип, Сооронкулова партиясында шайлоо болгондо иштеп жүрүштү. Бул деген ички иште одону кийлишкен. Мен башка зат келгенде эми элчиси кийлишет. Турсунбек мырза, мына конституциянын долбоорун талкуулап жатасыздар. Көбүрөөк ошол биздин эл арасында талкуу жараткан, анан кызыгуу жараткан, баардык катмардын арасында талкууланып жаткан маселе бул жанагы күчтүү башкаруу системасын орнотуу керек. Ал күчтүү президент, күчтүү парламент болуш керек. Ошондо өлкөдөгү баардык бир маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деген аргументти карманып жатпайсыздарбы? Сиздин оюңуз кандай? Биз кантип ушул баардык нерсени бир тартипке салып, иретке келтирип, анан өлкөнүн келечеги үчүн алдыга кете алабыз? Буга чейин конституцияда президент, парламент, өкмөт үчөөнүн тең укуктары бирдей болгон. Президенттики күчтүү эмес болгон. Бирок иш жүзүндө өкмөттү дагы парламентте президент башкарып келген. Иш жүзүндө анда укукта берилген эмес, иш жүзүндө ошондой башкарып өзү билип келген, талканча алып келген. Бүт бардыгы башыйып парламентте мындайча айтканда эмне маселени көтөрсө ошону колдоп келген. А бирок жыйынтыгына келгенде социалдык экономикалык абалды, кыйынчылыкты көрүп, бүт кыйынчылыкка эл нааразы болуп чыккандан кийин болсо бирдеме болсо эле өкмөттү кетирип койгондо президент ошол бойдон эч кимге жооп бербей туруп калган. Азыр болсо
президенттин укугун өкмөттү аткаруу бийлиги толугу менен президентке берип, баардык жанагы мурда башкарып келгендин баарын укугун бекитип, анан өлкөдөгү болгон социалдык экономикалык карыздар, могу пандемияда болуп аткан окуя, пандемиянын кесепеттери менен күрөшүү, өлкөдөгү баардык кыйынчылыктарга президент баш оту менен жооп берет, өзүнүн башы менен жооп берет. А мурда жооп берчү эмес да. Ошентип анын укугу кеңейип атат. Бирок ал бүт баарына жооп берет. Анан мунун үстүнөн анан президент деп аталганы менен парламенттин алдында жооп берет. Жылына бир жолу, 2 жолу. Андан тышкары курултай, 1000 чейин адам курултайына өкүлдөр келет. Жалаң чаар баш адамдар жерден келип, анан президенттен отчет алат, парламенттен отчет алат. Анан алар деген канааттандырылып, канааттандырылып эмес деген чечим чыгарат. Бирок канааттандырылып эмес дегенде эле президент кетип калды дегенди билдирбейт. Бирок бул порицание, эл алдында уят кылуу, айтуу, кемчиликтерин көргөзүү. Андан кийин президенттин иштеши да кыйын болуп калат. Көп болсо дагы бир жыл иштейт, дагы бир ошондой баа алса, уже өзүнөн өзү кетет. Бирок курултай бул сунуш келет да, сунуш айтат, талап кылат. Мына бул бир дагы президент курултайдын алдына отчет берген эмес да. Курултай деген эл да. 1000 чейин адам көргүлө, бул 120 депутат эмес, 90 депутат эмес. Булар деген жалаң жерлерден шайланып келет, чаар баштар келет, жалаң такымын жегендер. Анан карагылды какчарган адамдар келет баягы. Айыл-өкмөт менен чабышып, акимди сындап, соттошуп, кармашып жүргөндөр келет, ачыгын айтканда. Анан ошолордун баары келип анан президент ошолордун алдында экзамен кармайт. Анын президентке укук берген менен ушундай эми бар. Анан парламенттагы көз каранды эмес болгон аракет бар. Жок, ошол мыйзамды карайт. Анан эми сот бийлигин күчөтүш керек. Мына ушул проблема сотто. Парламент өкөн тең. Анан парламентте күчтүү болот, анткени азыр парламентте бир 12-13 партия кире турган болуп калды. Анткени 3% чейин төмөндөтүп салдык. Избиратель залогтар кылдыйлады. Анан 12-13 мурдагыдай 5-6 партия эмес, 15 чейин партия келип калышы мүмкүн. Алардын баары чырылдап чыгат, көчөдө эмес, парламенттинче чырылдап болот. Анан попробуй президенттин канчалык укук берсек дагы президенттин айласын кетирет. Президент мурдагы диктатор боло албайт. Мурда диктатор болгон, азыр диктатор болгон, буга чейин болуп келишкен. Атамбаевди көрүн, кандай талканды чалды, өзү билген талкан, өзүнчө эле тиги когондун ханы болуп алды. Азыр андай боло албайт, андай болуш кыйын. Анткени бүткүл баардык экономикага, социалдык турмушка, миграцияга, ооруга, бүт баарына ошол президент өзү жооп берет. Анан ал президенттин мындай көпкөнгө же мындай диктатор болгонго шайы деле келбей калат. Бүт баардыгына өзү жооп берет. Премьер уже жок. Курултай жөнүндө кеп кылып атпайсызбы агай? Анан ушул курултайдын курамына кандай болуп тандоолор жүрөт? Тандоо кандай жүрөт? Курултайдын курамына 400-дөн ашык, 408-ден ашык айыл өкмөттөрү бар. Ошо айыл округтарынан чогулуш болот. Бул жанагы айылдык кеңештин немелери кирбей, айылдын жалпы чогулуш, общий сход, сельский сход болот. Чогулуш болот анан. Чогулуштарга бир айыл округунда 6-5 айыл болсо, айыл айылдардан делегаттар шайланып келет, анан ошол айылдын борборунда чогулуш болот. Чогулушка өкүлдөр прессе катышып, башка катышып, анан протокол түзүлүп, анан ошондон бир адам, бир айыл округтан бир адам чыгат. Ошонун ичинен бир 10 чакты адам эме болот, альтернатива. Анан ошонун ичинен эң күчтүү, билимдүү, күчтүү, сүйлөй билген, кошомат кылбаган, айылдын ыйын болгон проблемасын айтам деген адамдар анан чыгат. Анан ошолдон шайлангандан кийин протокол менен оформ чыгып кетет. Айтайын дегеним эл арасында мындай кеп болуп атат да, ушул курултайдын курамына келчү адамдарды президенттин тандоосу менен баягы алып келишет экен. Демек, алар деле президенттин сөзүн сүйлөйт да деген сөз болуп атат. Ал туура эмес. Анткени биз эң биринчи жолу гана азыр курултайды президент чакырат гана деп биринчи киргизип атат. Только биринчисинде чакырат, болду. Анан мыйзамдарда тиягында эч кандай мындан чакырбайт. Только бул курултай бул көз каранды эмес, элдик уюм болот. Мына кече чечим чыгарды. Курултай эмес, элдик курултай деп атадык кече. Элдик курултай деп. Жалпы элдик жыйын деп атадык. Анан ошол элдик курултай өзү көз каранды эмес уюм болот. Анан жерлерден президент чакырбайт, бул өзү уюшулат. Анан өздөрү дагы мен атайын киргизип атам, жерлердин өздөрүнүн акчасы менен келсин деп атабыз. Чөтөгү менен. Буякта балдары бар, туугандары бар, келет, ошонун үйүнө жатат. Дагы гостиница менен катыш кылбасын деп атат. Мен ошондой сунуш кылып атам. Анан келип ушул жака балдардын үйүнө жатат, жылына бир жолу келсе, өзү да жакшы да, телевизордон чыгат, көрүнөт, айтат. Элде же балким элдер чогултуп берет акчаны, ошо жиберип аткан элге чогултуп берет. Аларга бир да бюджеттен акча кетпейт. Только алардын бир 4-5 адам постоянно работающий бир миллион сомго чукул, бул 2 миллион башкасы акча бөлүп, жаны дагы спонсордон тапса болот. Анда бюджеттен эмес.
Анан бир 4-5 бир аппаратын иштеткен, аларды чыгарып, уюштуруп, документтерин даярдап, чакыруулар даярдаган, эме типографияга жүргөн бир балдар болуш керек да, 5-6 рабочий. Ошолор гана иштеп турат, болду. Алар келет да 1-2 күн келет, отчет турат да тарап кетет, болду. Алар ошол аймактардын маселелерин көтөрүп келеби же болбосо жөн гана президенттин отчетун угуп алып гана агасын пикир айтып кетишеби? Келгенде аймактын маселесин көтөрөт. Мисалы, Тогуз Торай районунун бир колхозунан келет, Ленин деген колхозунан келет. Ошо колхоздо болуп аткан суу чыкпай атат, тинтип атат, ошо проблема жок. Жайыт маселеси ушундай болуп атат. Же ошо айылдын маселесин айтат. Мына Тогуз Торайдын аким иштеп атат. Тогузда мына Жалал Абад облусунун губернатору иштеген жок, биздин айылга келген жок. Эмне силер аны карабайсыңар дейт. Эмне мына макмал заводу талкаланып калды. Алтын болсо көрүнгөнүн колуна кетип атат. Деген маселелерди көтөрөт, жергиликтүү маселелерди көтөрөт. Жергиликтүү маселени көтөрөт. Анан ошентип 1000 киши жергиликтүү маселе көтөргөндө президенттин часы эмне болот? Үрпөйт да. Оюнчук эмес да. Анан ошондон анан чечим алат. Анан ошо чечимди азыр биз көзөмөлдөө дегенди киргизип атабыз. Мынча элдик курултай бул кеңеш берүүчү, багыттоочу, анан көзөмөлдөөчү, жалпы элдик жыйын деп аталат. Анан азыр көзөмөлдөөчү деген сөз өтүшү кыйын болуп атат. Көзөмөлдөөчү дегенде эле президент иштен чыгып алып контроль деген сыяктуу. Биз өзүбүздөн кабыл алган чечимдерди көзөмөлдөш деп өткөрүп жатабыз. Түшүнүктүү. Сен мамлекеттик бийлик болуп атасың, тигиде ушул аябай талаш көзөмөлдөөчү деген сөздө туруп атат. Чыгып атат, Чыгып атат. Рахмат. Анан аны курултайды деген азыр мына Азаттык деген жек көргөзөт, бокочо көргөзөт. Рахмат Турсунбек мырза, бул эми долбоор боюнча сиз менен дагы көп жолу маектеши, сизге пикириңизди билдиргениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Урматтуу радио угармандар, биз менен байланышта болгон белгилүү укук коргоочу, Конституциялык кеңешменин мүчөсү Турсунбек Акун болду. Сөзүбүздү уланта берели. Мына ушул маектен улам эле да, Чыңгыз ошол кечээ жакында болгон ушул элчинин билдирүүсү боюнча коомчулукта бир топ талкуу жаралды. Мына Facebook пайдалануучулар дагы өздөрүнүн пикирлерин жазып атат. Ички саясий тирештего мейли, бирок мамлекеттин кадыр баркына, суверендүүлүгүнө шек келип жатканда намыстанып койбойлубу? Жакында Американын элчиси УКМКнын ишине аралашып, өздөрүнүн каалоолорун таңуулаган. Андан көп өтпөй эле экинчи кайрылуусун жасап, мамлекеттин ички саясатына өкүмзордук менен тереңирээк кийлигишти деп Дайырбек Орунбеков өзүнүн пикирин жазып атат. Албетте бүгүнкү күндө Кыргызстан эгемен өлкө, эгемен мамлекет, өлкө ичинде кандай көйгөйлөр болбосун аны чечүү бул Кыргызстандын өзүнүн иши. Бирок албетте анын баардыгы мындай оң чечилип кетсе, жакшы жолго түшүп кетсе деген ар бир кыргызстандыктын каалоосу. Биз анда кийинки маектешибизди кепке тарталы. Жакшы болот, анда кийинки маектешибиз менен дагы сүйлөшүп, мына ушул теманын алкагында жана Кыргызстандагы болуп жаткан абал жөнүндө сөз кылалы. Биз менен байланышта белгилүү жазуучу, коомдук ишмер, ошол эле Конституциялык кеңешменин мүчөсү Чолпонбек Абыкеев агайыбыз бар. Чолпонбек агай, саламатсызбы? Саламатсыздар. Мына биз азыр сөздү ушул жанагы көпчүлүк талкуулап жаткан, көпчүлүк өздөрүнүн ой пикирин айтып аткан маселеден баштасак, анткени аны айтпай кыйга өтүп кетсек да туура болбой калат го. Америка Кошмо Штатынын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу өзүнүн пикирин билдиргендиги боюнча бир топ талкуулар жаралып кетти. Сиз ошол билдирүүлөрдү карап таанышып көрдүңүзбү? Ооба, бир айрымдар менен таанышып көрдүм. Эми баягы мындай айтканда, бул кайсы бир деңгээлде башка мамлекеттин же болбосо башка өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары кабылдайт элем мен. Анткени биз өзүбүз коррупция менен кантип күрөшөбүз, кандай деңгээлде күрөшөбүз. Бул эми мамлекеттин ички иши. Анан эми биздин кимди камайбыз, кимди камабай неме кылабыз, бул да мамлекеттин ички иши. Анан кайсы бир өлкөнүн элчисинин биздин ишибизге кийлигишип, муну камагыла, тигини бошоткула, анан мындай кылып коррупция менен минтип күрөшүш керек деген жөнөкөй адамдык деле этикага жатпай кала турган иш го. Негизи эле биздин Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнө салыштырмалуу мындай демократиялык принциптер сакталган, эркин, ошол эле учурда жана укук коргоочулар, өкмөттүк эмес уюмдар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн эркин жүргүзгөн өлкө катары бааланып жатпайбы? Бул сиз кандай ойлойсуз? Бул мындай эркиндиктин белгиси деп айтсак болобу? Эми бул
90-njы жылдардан башынан эле биз эгемендүүлүктү алган күндөн эле Кыргызстанда кайсы бир деңгээлде өзүбүздүн аймакка, маселен, баягы СССРдан бөлүнүп чыккан мамлекеттердин ичинде Кыргызстан өзгөчөлөнүп, демократиялык жагынан, сөз эркиндиги жагынан биз эми башка мамлекеттерден өзгөчөлөнүп, баягы кайсы бир деңгээлде сөз эркиндиги сакталган мамлекет катары келатабыз. Ал түгүл баягы учурунда демократиянын аралчасы деген атка да конгонбуз. Туура эми күйнөлүк баягы демократия өсүп өнүгөн мамлекеттердин катарына жетпесек дагы, биз өзүбүздүн ушул чөлкөмдө сөз эркиндиги орногон, оюн ачык билдире алган демократиялык мамлекетпиз деп айтсак болот да. Бирок ошол эле учурда жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгү боюнча ар кандай мыйзамдарды сунуш кылып, алардын иши боюнча, ишмердүүлүгү боюнча да ой пикирлер чоң талкуу жаратып жүрбөдү беле буга чейин? Ал эмнеден улам келип чыкты деп ойлойсуз? Эми мунун баягы туура эми ошол бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамдар көп учурда сунушталып калганын себебине бир чет ушул бейөкмөт уюмдардын ашыкча ушул мамлекеттик ишке кийлигишип кеткени дагы себеп болуп атат да. Анткени бейөкмөт уюмдардын мыйзамында бейөкмөт уюмдар анын ичинде ушул чет өлкөдөн каржыланган бейөкмөт уюмдар мамлекеттин ишине кийлигишпеш керек да. Анан ага карабай ушул мамлекеттин ички ишине чейин кийлигишип кетип атканы ушундай мыйзамдарды кабыл албайлыбы, кандай болот деген сыяктуу ой пикирлерди жаратып келатат. Ошол эле маалда ачыгын айтышыбыз керек, бейөкмөт уюмдардын биздин мамлекетибизде, коомдо мындай демократиянын орношуна өзгөчө түрдө белгилеп коюшубуз керек да. Алар ушундай жанагыдай кээде ашыкча кийлигишип кеткенине эсепке албаганда байланыш жакшы болбой атат эмнегедир. Урматтуу угармандар, биз менен байланышта белгилүү жазуучу, коомдук ишмер, Кыргыз Республикасында азыр жүрүп жаткан конституциянын долбоорун талкуулап жаткан президенттин жарлыгы менен бекитилген Конституциялык кеңешменин мүчөсү Чолпонбек Абыкеев агайыбыз бар. Биз азыр кайрадан байланышка чыкканга аракет кылалы. Техникалык себептерден улам байланыш жакшы болбой жатат окшойт. Биз азыр бир аз убакыттан кийин маегибизди Чолпонбек агай менен улантабыз. Чолпонбек агай. Бир аз баягы техникалык мүчөлүштүктөр болуп кетти окшойт. Эми дагы бир мындай суроо да сизге. Бүгүнкү күндө мына биздин өлкөдөгү коомдук саясий абалды, ошол эле конституциянын долбоорун талкуулап жатканда ар кандай сын пикирлер менен да коштолуп жатпайбы? Мына сиз Конституциялык кеңешменин мүчөсүсүз, баш мыйзамды талкуулап жатасыздар. Анан учурдагы мындай бир мыйзамдык базаны, ошол баш мыйзамдын зарылчылыктарын эске алып, биз өлкөбүздүн мындан аркы жолундагы бир эң негизги мыйзамдык базаны бекемдөө аракетин көрүп жатабыз да. Процесс кандай жүрүп атат? Коомчулуктун, элдин пикири канчалык деңгээлде сиздердин талкууларда эске алынып атат? Ушул жөнүндө айтсаңыз. Эми бул мыйзам талкууланып аткан маалда ар кандай пикирлердин болушун мыйзам ченемдүүлүк катары кабыл алыш керек да. Анткени талкуу деген бул өзү талаш тартышты жарата турган процесс да. Анан азыр талаш тартыштардын болуп атканы мыйзам ченемдүүлүк катарында кабыл алып атабыз. Бул биринчиси. Экинчиден, бүгүнкү күндө баш мыйзамды талкуулоо бул толук ачык түрдө, демократиялык түрдө каалаган адамдардын ой пикирин кошууга мүмкүнчүлүк түшүлгөн түрдө болуп атат деп айтсак болот. Ага мен мындай конкреттүү мисалдарды келтирсем, маселен биздин ушул конституциялык кеңешмеге мүчө болуп президент милдетин аткаруучунун указы менен кирбеген адамдар деле, тизмеге кирбеген адамдар делечи, жанагы президент милдетин аткаруучунун указына башынан бери эле отуруп биз менен чогуу иштешип, анан
айрым бир телевиденияга же болбосо массалык маалымат кызматтарына чыкканда алардын астында конституциялык кеңешменин мүчөсү деп деле кетип атат. Анан эми мен алардын аттарын атап, алардын баягы жеке немесине мындай бир неме калтыргым келбейт. Анан ушунун өзү деле баягы биздин эшигибиздин дайыма ачык экендигин көрсөтүп турат да. Анан айрым учурда айрым райондордон, тетиги алыскы райондордон келген адамдар биздин конституциялык кеңешменин жыйынына 2-3 күндөп отуруп, катышып, ой пикирлерин айтып, биз менен эле кошо талдашып анан кетип калган учурлар болуп атат. Мына өткөн жуманын ичинде эле чекерден келген бир аксакалыбыз бир күн кечке биз менен отуруп, ой пикирин айтып, кадимки эле биздин конституциялык кеңешменин мүчөлөрүндөй болуп катышты. Кочкордон келген дагы бир аксакалыбыз 3 күн биз менен катышып, талдашып, кадимкидей ошондой кылды. Айрымдар келип бизди тилдеп кеткендери да болуп атат. Каттарын берип кетип калгандары да болуп атат. Эми адам деген адам болгондон ар кандайлар болот экен. Эшигибиз баарына ачык. Баягы маселен азыр колдогу 2010-жылдагы кабыл алынган конституцияга маселен мен өзүм кире албай койгом да. Өзүм барып ой пикиримди берейин деп жумала ош жерде жүрүп эшигинен кире албай койгом. Бизди жолотпой коюшкан да. Анан ой пикирибизди бизде ош жерде иштеп аткан тааныштарыбыз аркылуу ой пикирлерибизди да кабыл алчу эмес. Анан тааныштарыбыз аркылуу берсек биздин ой пикирлерибиз эсепке да алынган эмес. Азыр андай эмес. Мисалы каттар, сунуштар өтө көп түшүп атат. Аны жума сайын карап атабыз. Жуманын этегинде 5-күнү жума күнү отуруп алып, ошол жумада түшкөн каттарды карайбыз. Анан анын ичинен баягы керектүүлөрүн талкуулайбыз. Эми ар кандай сунуштар болуп калат. Кээде мыйзамдарга эле тийиштүү, конституцияга эмес, мыйзамга тийиштүү сунуштар түшүп калат. Аларды дагы талкуулайбыз. Ушундай деңгээлде мен айтар элем толук демократиялык деңгээлде жүрүп атат деп. Бул жолу улуу кичүү кары жаш дебей ушул конституциянын долбоору менен таанышып, эмне маселе козголуп атат, эмне талаш жаратып атат, кандай жагдайда чечилип атат, конституциялык кеңешмеге кимдер мүчө болуп, конституциянын долбоорун кимдер талкуулап жатат, кимдер оңдоп түзөтүүлөрдү, сунуш пикирлерди иштеп чыгып атат деген маселе аябай мындай болуп көрбөгөндөй кызыгуу жаратып атат да. Конституциянын долбоорун мурда мынчалык талкуулабасак керек. Конституциялык долбоорду ушул мына бул 10-жолкусу да. Буга чейинки 9 долбоорду дээрлик талкуулачу эмеспиз. Бул 9-сун гана айрым бир кызыктар тараптар, маселен курултайды жанагы мыйзамга кирсек деп жүргөн тараптар чогулуп ушуга ошого бир кошумча кирип калсак деп аракеттенип, анан айтып атпаймынбы, биз эшигинин алдына деле жолой албай койгонбуз. Алар резиденцияда отуруп алышып, баягы эшиктерин тостуртуп коюп, анан бизди кабыл албай да коюшканда. Анан мынчалык деңгээлде жалпы эл кызыгып талкуулоо буга чейин болгон эмес. Ошондуктан бул жолку мыйзамды талкуулаш, бул жолку мыйзамды кабыл алуу, бул жолку мыйзам өзгөчө болуп атат. Айтып атпаймынбы, алыска айылдардан атайы ошо жол расходун өзүнүн жанынан чыгарып, тегеле шекерден, тегеле Икинарындан, тегеле Түптөн, Кочкордон келип атышат элдер. Ошол атайы ушул конституциянын долбооруна мен өзүм баланча деген оюмду кошоюн деген дешипчи. Мына ушунун өзү дагы биздин элдин ойгонуп калгандыгын, биздин элдин башкача болуп калгандыгын көрсөтүп турат. Анан ушул мыйзамдын жоопкерчилиги да башкача болуп турат. Ошол конституциялык кеңешмеге катышып аткан мүчөлөр дайыма айтып атабыз. Бул мыйзамды биз бир эл тарабында болуп, элдин каалоосундай иштеп чыгып кабыл алганга аракет кылышыбыз керек. Болбосо бул эртең бул элдин көзөмөлүндө болуп кала турган болуп калды. Эгерде биз жаңылыштык кетирсек кечиримсиз болуп калат деп өзүбүздүн жоопкерчилик дагы ушунчалык элдин жанагындай кийлигишип атканынан улам биздин жоопкерчилигибиз дагы өтө чоң болуп атат да.
бул чынын айтыш керек, мынчалык деңгээлде бир да мыйзам буга чейин талкууланган эмес. Азыр Чыңгыз агайга ушул жерден бир суроо пайда болду да, мына демек Чолпонбек агай Кыргызстандын өзүнүн маселелерин, көйгөйлөрүн башкалардын кийлигишүүсүз эле жанагындай бир сиздер айтып кетпедиңиздерби, ушу элчинин көрсөтмө бериши депчи, ушу көрсөтмөсүз эле өзүбүздүн жашоочулар, жарандар, кыргызстандыктар өз маселесин өзү чечип алат дегенди көрсөтүп атат да бул. Ооба да, биздин эл азыр саясий жагынан болобу, интеллектуалдык жагынан болобу, эми биз салыштырмалуу көптөгөн өлкөлөргө салыштырмалуу кат сабатыбыз жоюлган элдерге киребиз. Анан саясатта өзгөчө бышыгып калды да. Анан ошондуктан биздин ички ишке кийлигишүүнүн кажети деле жок. Мисалы ошол Америка өзүндөгү болуп өткөн шайлоосун чырым биринчи басып алсынчы. Бизди коюп мына азыр Трамп менен тиги кимдин ортосундагы талаш бүгүнкү күнгө чейин токтобой баягы шайлоо туура эмес өттү. Анан пачкалап тиги бюллетень ыргытыптыр деп биринчи 90-чы жылдардын башында бизде шайлоо болгондо пачкалап бюллетень ыргытты деген сөздөр болгон. Америка бүгүн ошондой болуп атат. Анан ошондуктан бизге акыл үйрөткөндө коюп өзүнүн шайлоосун билип алсын аларчы. Агай, анан мына республикабыздын баягы туш тарабынан келип өздөрүнүн пикирин айтып атат деп атпайсызбы? Дагы канчага чейин талкуулот, эгер келебиз деп калган адамдар болсо, дагы деле болсо келе берет да. Ооба, келе берет. Азырынча талкуунун качан бүтөөрү жөнүндө мындай мөөнөт коюлган жок. Себеби ушул мыйзамды тыкыз, так, жакшы иштеп чыккыла деген гана талаптар болуп атат. Анан баланчага чейин, баланчанчы числого чейин же болбосо баланча күндүн ичинде бүтүргүлө дагы өткөрө салгыла деген сөз боло элек. Ал тескерисинче шашпай ар бир сөздү, ар бир сүйлөмдү тактап иштеп, анан бүттү дегениңерде гана биз макул дейбиз, болбосо каалашыңарча иштегиле деп сунуш түшүп атат. Суроо бар Facebook тараптанчы. Facebook пайдалануучунун. Кээде биз бир сөздү бир күнгөчкө талашкан учурларыбыз болуп калып атат. Бир статьянын бир сөзүн кийирбейбиз деп, анан ал сөздү эмнеге кийиришибиз керек, же болбосо ал сөздү эмнеге кийирбешибиз керек деп эки тарапка бөлүнүп алып, бир күн кечке ошол бир сөз менен талашып отурган күндөрдө болуп калып атат. Анткени мыйзамда бир сөз дагы өтө чоң мааниге ээ да. Ооба. Ошондуктан бул баягы бат эле иштеп чыгып туруп, анан кийин муну кабыл алдыра салат экен, анан кайсы бир кызыктар тараптын сунушу менен эле бул ушундай болуп иштелип калат экен деген сөздөр бул туура эмес. Динар Касымбекова аттуу биздин Facebook колдонуучубуз жазган экен. Президенттик башкаруу керек дейт. Партиялык система шайлоонун кереги жок. Депутаттар ар бир райондон көрсөтүлүшү зарыл деп пикирин жазган экен. Демек мына ушул конституциялык реформа деп атабыз. Сиздер кеңешмеде отурасыздар. Бул пикирди туура деп кабылдасак болобу? Эми бул пикир эми ушул азыркы кабыл алынып аткан конституцияда чындыгында президенттик башкаруу кирип атат. Ал президенттик башкаруу буга чейин баягы президенттерде жоопкерчилик болчу эмес да. Бул Байланышты кайрадан кошконго аракет кылалы, байланыш үзүлүп калды окшойт. Ушу Динар Касымбекова айтып атат. Президенттик башкаруу керек, партиялык системадагы шайлоонун кереги жок, депутаттар ар бир райондон көрсөтүлүшү зарыл. Чын эле жогоруда Чолпонбек агай айткандай, азыр президенттик башкаруу формасын тандап атабыз, анан ошол боюнча пикирлер басымдуу болуп жатат. Азыр Чолпонбек агай кайрадан байланышта. Агай, уланта берели. Оюңузду толуктап коюңуз. Президенттик башкаруу бул баш мыйзамда кирип атканын ачык айтышыбыз керек. Анткени бул жолку баш мыйзамда президентке бүт жоопкерчилик президентке жүктөлүп атат. Башкаруунун администрациялык башкаруунун жоопкерчилигин президентке жүктөлүп атат. Анан ошол эле маалда ачыгын айтышыбыз керек. Президенттин баягы көзөмөлдөп туруунун курултайлык системасы кирип атат да. Курултай системасы бул жаңылык, буга чейин андай курултай системасы кирген эмес. Бул баш мыйзамда эки өзгөчөлүк бар. Биринчи өзгөчөлүк ушул президенттик башкаруунун кирип аткандыгы. Экинчиси ошол курултай системасынын кирип атканы да. Ошондуктан
курултайды болсо кайсы деңгээлде кирерин эми азырынча жаланган сунуштар болуп аткандыктан мен мындай айтканым туура эмес. Бирок ошол эле маалда курултайды сөзсүз киргизгиле деп элдин талабы да ушунда болуп атат да. Эл дагы курултайды киргизгиле, курултай жалпы бийликке көзөмөл жүргүзүп туруш керек. Жалпы бийликти кандайдыр бир деңгээлде тескеп, тискинин кагып, президент жеке башкарууну орнотуп албашына жана башка бийликтин бутактарында өзүн билемдиктер күчөп кетпешине эл тарабынан кайсы бир деңгээлде көзөмөл болуп туруш керек деген сунуштар өтө көп түшүп атат. Ошондуктан бул жанагы президент жеке хандыкка өтүп кетет дагы өз билгенин кылат дегенге ушул президент курултай системасынын кириши тоскоол болот да. Чолпонбек агай, мына кечээ күнү дагы 6 декабрда жарандык активисттердин айрымдары мыйзамдуулук үчүн деп аталган кезектеги баягы тынчтык жүрүшүнө чыгышты. Алар ошол референдум өткөрүү жана өлкөдө авторитаризмди орнотууга аракет кылып жатат деп сын пикирлерин айтып атышпайбы? Бирок сиз айтып атасыз, конституциянын долбоорун талкуулаада эшик ачык, келишсин, айтышсын деп. Ушул жүрүшкө чыгып аткан же нааразылык билдирип аткандар келип жатабы сиздерге ошол пикирлерин айталы деп? Эми канча тети башынан бери эле суранып келатабыз. Текебаев баш болуп, жана Каныбек Иманалиев баш болуп, ушул жердеги мындай конституциянын ушул долбооруна сын айткандардын баары эле келсин деп атабыз. Келгиле чогуу отурабыз. Эч кандай силер өзүңөрдүн аргументтериңерди айткыла, биздин өзүбүздүн талкууга отургула депчи. Бирок тилекке каршы алар көчөгө чыгып кыйкырып атышат, бирок бизге басып да келиши элек. Анан келип койсо болмок, келип бир пикирлерин айтса, толугу менен катышып, каалашса 1-2 күнгө өздөрүнө тийиштүү баягы бөлүмдөргө катышып ушинтип кетишсе болмок, бирок антпай атышпайбы? Ошол сын пикир айткандар көбүнчө эле ошол жанагы конституция болуп калат, жеке адамга бийликтин баары өтүп кетет деп чочулуп атышат да. Бирок сиздер айтып атасыздар, президенттик башкаруу мурдагы президенттик башкаруудай болбойт, көзөмөлдүк күчтүү болот деп. Ушул нерсени ишке ашырууга толук мүмкүнчүлүк барбы бизде, Кыргызстанда? Мындай да буга чейин деле президенттик башкарууга жашап келдик да. Мына ушул Акаев деле өз билгенин жазап жүрдү, Бакиев деле өз билгенин жазады, Атамбаев таптакыр эле чектен чыгып өз билгенин жазады. Анан парламенттик башкаруу болсо дагы, парламенттик башкаруу болсо да, алардын баары эмне үчүн ошондой болду? Алар мыйзамсыз жасады. Жоопкерчилик жок болчу алардачы. Анан бир нерсе болсо эле тиги премьер-министрге шылтап коюшул эле, анан ушул премьер-министриңер жооп берет деп коюп эле өздөрү эчтеке жооп берчү эмес. Бул жолкусунда президент өзү жооп берген атпайбы ушунун баарыначы? Анан биз президенттен сурап ала турган мүмкүнчүлүк болуп атпайбы? Ошондуктан бул жерде бул конституциядагы артыкчылык ушул баягы президенттин жоопкерчилигин өзүндө болгондугу, башка бирөөгө сылтабагандыгы. Анан президент буга чейин эле баягы супер президенттик башкаруу жүргүзүп келген президенттер сыяктуу болбой, мыйзам менен иштегендигинде болуп атат да. Буга чейинкилердин баары мыйзамсыз иштешкен да. Анан бул болсо элдин бирдеме болсо сен баардык жоопкерчиликти албадың беле. Мына бул баш мыйзамыбызда жазылып турат. Баарына сен жоопкерсиң да. Баланчаны эмнеге кызматтан аласың деген сөз болот да. Болбосо буга чейин баягы премьер-министр иштей албай атат деп эле премьер-министрди алып салып эле анан ошонун кесепет менен эле ушул республиканын башкаруудагы кемчиликтер деле, коррупция деле, экономикалык жетишсиздиктер деле баары эле ушул тиги премьер-министрдин күнөөсүнөн болуп эле анан 30 жылдын ичинде биз 32 премьер-министр алмаштырып ийдик да. Мына ушунун баардыгын чек коюлуп атат да. Бул биринчиси, экинчиси бул курултай институту, курултайдын кириши бул жаңылык да. Мындай айтканда өлкөнүн айрым бир дүйнөдөгү мамлекеттердин айрымдарында бар, бирок биздики башкалардыкынан өзгөчөлөнүп турат да. Өзгөчөлөнгөнү ушул мындай бийликтин отчетун угуп, анан анын иш мерзүүлүгүн көзөмөлдөгөндүгүндө болуп атат да. Ошондуктан эми биздин элдин өзү эле, элибиз өзү эле демократтар да. Элибиздин ичинде баягы баары эле унчукпай келип бийликтин эмне айтса ошону угуп, анан унчукпай кетип калчулар жок бизде. Биздин кыргыз элинин өзү мындай ачык,
кандай эммектен кайра тартпаган эл болобуз. Ошондуктан баягы президент баш болгон бийликте отургандар жаңылыштык кетирсе, курултайга чогулгандардын ичинен чыгып алып, сен бул жерде туура эмес иш кылдың, бул жерин мыйзамды бузуп койдуң, бул жеринде болсо өзүңө тартып койдуң деген сыяктуу сөздөрдү тайманбай президенти болобу, жогорку соту болобу, жогорку кеңештин төрагасы баш болгон депутаттары болобу, баарын бетин айтканга кудурети жеткен мүмкүнчүлүк болот, Ошондуктан бул курултай канча бир жылдан бери кийдели, ушул элдин бийлик элдин көзөмөлүндө турсун деп тырышып келатканыбызда ошондон анан мындай президенттерди хандык башкаруу болуп кетет деген чочулоого негиз жок, негиз жок. Анын үстүнө эми ошол хандык башкаруу жүргүзөм деп ойлогон, анан кыялданган адамдын өзү дагы мындай акылы жок адам болбосо, акылдуу адам Кыргызстанда түшүнөт. Биздин кыргыз эли эми Акаевди кубалады, Бакиевди кубалады, мына минтип азыркыны кубалап отурат. Анан кайсы адам ушундай абалда мен өз билгенимди жасай алам деп ойлойт. Ойлой албайт да. Мен бекер жеринен жазып жүргөн жокмун, жанагы эгерде бизде баш мыйзам иштебей калса, анда таш мыйзам иштеп кетет депчи. Рахмат. Ошондуктан эч убакта бизге бийликке келгендер жеке бийлигимди орнотом, же болбосо мыйзамсыз эле өз каалаганымды жүргүзө берем деп мындай ойлонбаш да керек. Анткени ойлонгонго анан ошону аткарам дегенге эл жол бербейт. Жол бербейт, Рахмат сизге. Жол бербейт. Кыргыз эли башкача эл. Рахмат, урматтуу угармандар. Биз менен байланышта болгон жазуучу, коомдук ишмер, Конституциялык кеңешменин мүчөсү Чолпонбек Абыкеев агайыбыз болду. Али Имран Кабылов деген Facebook пайдалануучу: албетте президенттик башкаруу керек, колдойбуз, курултай сөзсүз керек, бардыгы жакшылык болсун деген пикирин билдирип атат. Биз анда сөзүбүздү жыйынтыктайлы, Чыңгыз, убактыбыз да соңуна келип калды. Ардактуу радио кармандар, сиздер биринчи радионун толкунунан таңкы бурулуш программасын уктуңуздар. Студияда кызматта Таалай Гүлчабдарова жана мен Чыңгыз Рыскелиев болдук. Бизге жардамдашып уктурууну сиздерге жеткирүүдө Айда Исмаилова жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар. Кутман таңыңыздар менен бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз.